Экимин, он алтынчы жылдын декабрында, Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын архивинде бир документ табылган. Бул кадимки эмес, жонакой кызмат кагазы эмес эле. Коднамери 05 торт деп белгиленген, бул досьеде бир адамдын уч жыл ичиндеги элуу алты жолку чек ара аркылуу отуулорунун так тизмеси камтылган. Элуу алты жолу, ал эми бул Адам Каныбек Иманалиев, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Элдин Ишенимине болгон саясатчы. Бирок эмне учун бир мамлекеттик кызматчы, уч жыл ичинде элуу алты жолу чекарадан отушу керек болгон. Кайсы жолугушууларга ушунчалык шашылыш менен барууга туура келген, жана эн негизгиси ал ким учун иштеген. Бул тизмени биринчи жолу каргон коопсуздук кызматынын кызматкери Азамат Токтагуловдун колу дирдир титириген, ал 35 жыл бою мамлекеттик кызматта иштеген, каптагон жашыруун документтерди каргон адам. Бирок бул досье башкача эле. Мен мындай нерсени эч качан каргон эмес мин, дейт ал азыр, уч жыл аткондон кийин. Бул жонгана саякат тизмеси эмес. Бул бир адамдын эки жуздуу жашоосунун далили. Ар бир саякаттын артында жашыруун жолугушуулар, ар бир жолугушуунун артында отчеттор, ар бир отчеттун артында биздин олкобуздун келечеги турган. Азамат ундобой калат, анан сазун улантат эн каркунучтуусу, бул тизме талук эмес. Расмий саякаттар гана. Ал эми жашыруун учуулар, жеке автомобилдер менен отуулор, алар канча болгон, Элдин Капчулугу Каныбек Иманалиев держанакой саясатчы катары билген. Ал эми чындыкта, ал эки дуйнонун ортосунда жашаган адам болгон. Кундуз Бишкектеги кабинете Элдин кызыкчылыгы учун иштеген мамлекеттик кызматчы. Туну аэропорттордо чет олколук кесиптештер менен жашыруун жолугушууларда отчеттор менен. Бирок кимге? Кайсы кучтор учун? Жана эмне учун бул маалымат элден жашырылган, 2013 жылдын январынан 2015 жылдын декабрына чейин так уч жыл. Уч жыл ичинде элуу алты жолу чекарадан отуу. Бул айына орточо бир жарым жолу дегенди билдирет. Кадимки мамлекеттик кызматчы учун бул коп эмеспи. Кадимки айылдык адам жылына бир жолу да чет олкого чига албай жатканда, ал эмне учун ушунчалык эркин журуп жургон. Кайсы кучтор ага мындай эркиндикти биришкен, досьеде дагы бир тан калыштуу маалымат бар, ар бир саякатын узактыгы. Кээ бир саякаттар бир кун гана сазулган. Бир кун. Бишкектен учуп кетип, бир нече саат жолугушуп, кайра кайтып келуу. Мындай шашылыш эмне учун керек болгон, кандай маанилуу маселе бир кундук саякатты талап кылган, жыбалбосо, бул жанакой отчет беруу болгон бу? Кимге отчет? Мурдагы улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул досьени изилдегенде бир нерсени байкаган. Саякаттардын копчулугу белгилуу бир шаарларга багытталган. Москва, Алматы, Астана, Ташкент. Бирок расмий жолугушуулардын графиги менен салыштырганда, каптагон саякаттар эч кандай расмий иш-чара менен дал келбейт. Мисалы, 2014 жылдын мартында ал Москвага барган, дейт Нурбек. Расмий турдо эч кандай жолугушуу пландаштырылган эмес, бирок ал уч кун болгон. Уч кун бою ал ким менен жолугушкан, эмне жонундо суйлашкон, жана эмне учун бул маалымат расмий отчетторгу киргизилбеген. Досьеде дагы бир кызыктуу деталь бар. Кээ бир саякаттарда Иманалиев жалгыз эмес, белгилуу бир адамдар менен кашталгон. Бирок бул адамдардын аттары кара сыя менен жабылган. Ким алар? Эмне учун алардын аттары жашырылган. Жана эмне учун так ушул адамдар менен саякат кычыгуу зарыл болгон. Эми биз сизге бир суроо берейин. Эгер сиз мамлекеттик кызматчы болсон уз, жана элдин кызыкчылыгы учун иштесен из, эмне учун сизден саякаттарыңыз жашыруун болушу керек? Эмне учун расмий отчетторго киргизилбеши керек? Жана эмне учун элуу алты жолу чекарадан отуу зарыл болот?
Каныбек Иманалиевдин балалык шаары, ошаблусунун кичиникей айылы. Ал жанакой уй булодочон ойгон, атасы мектепте мугалим, энеси ору Канада медаем болгон. Эчким анын келечекте мамлекеттик кызматчы баларун ойлагон эмес. Бирок, жашканыбек, окууга, абдан, кызыкан. Ал мектепти алтын, медаль менен бутургон, анан Бишкектеги, университетке окууга кирген. Экономика факультете. Ал жерден баары башталган. Университетте Каныбек озгочу таланту студент катары белгилу болгон. Ал эле эмес, ал башка, студенттерден айырмаланып турган. Чет тилдерди тес уйронгон орус, англис, турк тилдерин эркин суйлагон. Бирок энтан калыштуусу анын байланыштары, ал жерде, университетте, ал биринчи жолу чет олкалук студенттер менен тааныша баштаган. Орусиядан, Казахстандан, Туркиядан келген студенттер. Алар менен тыгыз дастошкан. Мурдагы курсташы Бакыт Асанов эстейт Каныбек башкалардан озгочо эле. Ал даима чет олколук студенттер менен убакыт откаргон. Биз аны тушунгон эмеспиз. Эмне учун ал оз элинин балдарынан кора чет олколуктор менен кобуроок суйлашот, деп ойла чумук. Азыр тушуном ал ашондо эле озунун келечектеги байланыштарын тузуп жаткан. Бакыт ундобой калат. Анан кашумчалайт бир жолу мен анан сураган элем эмне учун сен даима алар менен журасун, ал жыл майып жооп берген келечекте пайдалуу болот. Ашонда мен анын сазунун маанисин тушунгон эмесмин. Университетти бутургондон кийин Каныбек тес, эле мамлекеттик кызматка кирген. Биринчи жумушу экономика министрлигинде кичинекей кызматкер. Бирок ал тес катырулгон. Ото тес. Эки жыл ичинде ал болум башчысы болгон. Дагы уч жылдан кийин вице-министр. Мындай карьералык осуш кадимки эмес. Эмне анын артында турган, министрликтеги мурдагы кесиптеши Гулнара Токтосунова бул жонундо озунчо пикирге эе Каныбек акылдуу адам эле, бирок анын ийгилигинин сыры башка жерде. Ал даима туура адамдарды таанып, туура убакытта туура жерде болгон. Мисалы, чет олкалук делегациялар келгенде, ал даима алар менен жолугушууга биринчи болуп чыгып турчу. Алар менен о стилинде суйлошчу. Биз аны жанакой сылыктык деп ойлачубуз. Азыр тушуном ал байланыштарды тузуп жаткан. Гулнара тынчип, анан кашот жана бул байланыштар кийинчерээк, анын негизги капиталына айланган. 2008 жылы Каныбек Иманалиев биринчи жолу чет олкога расмий сапарга чыккан. Москва. Экономикалык форум. Расмий турдо ал Кыргызстандын делегациясынын мучосу катары барган. Бирок, ал жерде бир нерсе болгон. Форумдан кийин Каныбек учкун кобуроок калган. Эмне учун расмий отчетта жазылган кашумча жолугушуулар. Бирок ким менен? Кайсы жолугушуулар. Ошол сапарга кытышкандагы бир делегат Эрлан Мамытов эстейт форум буткондон кийин биз баарыбыз Бишкекке кайтууга даярданып жаттык. Бирок Каныбек каламдеди. Биз сурадык эмне учун. Ал жонгана кей бир адамдар менен жолугушуум керек деди. Кайсы адамдар? Ал айткан жок. Биз кайтып кетик, ал калды. Эрлан тынчип, анан улантат учкундон кийин ал Бишкекке келгенде мен анын озгаргонун байкадым. Ал башкача эле. Ишенимдуу, кучтуу. Ашол учкундо эмне болгон. Ашол сапардан кийин Каныбектин карьерасы дагы тезирэк осо баштаган. 6 айдан кийин ал министр болду. Дагы бир жылдан кийин премьер-министрдин орун басары. Жана акыры 2013 жылы премьер-министр. Мындай ийгилик кадимки эмес. Бирок анын артында эмне турган, эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз жанакой мамлекеттик кызматчы балсон уз, кантип уч жыл ичинде премьер-министр баласуз. Кайсы кучтор сизди калдошу керек. Жана бул калдоо учун эмне толашунуз керек.
Премьер-министр Болгондон Кийин Каныбек, Иманалиевдин Сайыкаттар Кабойо Баштаган, Экимин он учунчу жылдын январында биринчи Сайыкат Москва, расмий турдо экономикалық кызматташтык жонундо суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал ким менен так жалугушканы. Орус чиновник тери менен гана эмес, дагы башка адамдар менен да. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Ар бир Сайыкаттан кийин Каныбек озунун жакын кесиптештерине кыскача отчет берген. Бирок бул отчеттор толук эмес. Коптагон жолугушуулар жонундо эч нерсе айтылбаган. Эмне учун. Эмне учун премьер-министр озунун жолугушууларын жашырууга аракет кылган. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул жонундо озунчо пикирге эйе Каныбек Асанович дайыма эки турдуу отчет берчу. Биринчиси расмий, баарына ачык. Экинчиси жашыруун бир нече адамга гана. Мен бир жолу кокусунан экинчи отчеттун бир болгун угуп калдым. Ал орус тилинде телефон аркылуу бирөө менен суйлашуп жаткан. Баары пландалгандай болду деп айты. Алар макул болушту. Ким алар? Эмнеге макул болушту? Мен билбейм. Айгулундо бойкалат. Анан кашот бирок мен анын унундогу тынчсыздануу сезимин унутпайм. Ал бируудон коркуп жаткандай эле. 2013 жылдын мартында Каныбек экинчи жолу Москвага барган. Бул жолу Саякат бир кун гана созулган. Бир кун. Эртен менен учуп кетип, кечинде кайтып келген. Мындай шашылыш эмне учун керек болгон. Расмий отчетта жазылган кыска жолугушуу. Бирок ким менен, жана эмне жонундо. Аэропорттогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду эстейт мен Каныбек Асановичти аэропортто кордум. Ал ото шашылыш эле. Кадимки дигидей эмес. Дайыма тынч, ишенимду адам ашол куну башкача эле. Ал дайыма саатына карап турду. Учак кичигип калбасын деп тынчсызданып жаткандай. Жана ал жалгыз эмес эле. Аны эки адам коштагон. Мен аларды мурда корган эмес мин. Алар орус тилинде суйлашуп жатышты. Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Чарчыган ойчул. Бир нерсе анын оор салмактай басып турган. Ашол Сайыкаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгарду. Укумот бир чечимдика был алды белгилуу, бир экономикалык келишимге кол кою жонундо. Бул келишим Каптагон сынга кабылды. Эксперттер айтышты, бул келишим Кыргызстанга пайдалуу эмес. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун, ким бул чечимди кабыл алууга туртку берди. Оппозициялык депутат Канат Исаков ашол учурда парламентте бул келишимге каршы чыккан мен Каныбек Асановичтен сурадым эмне учун биз бул келишимге кол коюшубуз керек. Ал жооп бере албады. Же болбосо, жооп бергиси келген жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Эмне учун зарыл? Кимге зарыл? Ал айткан жок. Канат тынчип, анан кашот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол бир кундук Саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон? Жана эмне учун биздин олконун келечеги бир кундук жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсон уз, кимдин буйругу байунча чечим кабыл аласыз. Элдин кызыкчылыгы учун бе, же болбосо чет олколук кучтордун кызыкчылыгы учун бе, 2010 учунчу жылдын апрелинде Каныбек учунчу жолу Москвага барган. Бул жолу Сайыкат эки кун созулган. Расмий турдо энергетика байунча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе, ал кайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус энергетика министрлиги менен гана эмес, дагы башка уюмдар менен да. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул Саякаты изилдегенде бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар, экинчи куну эч нерси. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок алкайда болгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат жок.
Нурбек тынчип, анан улантат мен булса якат тынчыгымдарын изилдедим. Каныбек Асанович Москванын Борбардук районундагы кымбат ресторанда балгон. Ал жалгыз эмес, бир, нече адам менен. Ким алар? Эмне учун расмий, отчетта бул жолугушу жонундо эч нерсе жок. Ошол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгелу бир орус компаниясына Кыргызстандын энергетика секторунда иштоого уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Эксперттер айтышты, бул Кыргызстандын энергетикалык коз карандысыздыгына каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун. Энергетика эксперти Азамат Жумабаев ашол учурда бул чечимге каршы чыккан мен Каныбек Асановичке анализ жибердим. Анда так жазылган бул келишим Кыргызстанга пайдалуу эмес. Биз оз энергетика бызды онуктурушу буз керек, чет олколук компанияларга коз каранды болбашу буз керек. Бирок ал менин анализимди окуган да жок. Жебалбосо окуп, конул бурган жок. Азамат тынчип, анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол жашыруун жолугушууда бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон, жана эмне учун биздин энергетика быздын келечеги жашыруун жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз, эмне учун эксперттердин пикирин эске албайсыз. Эмне учун чет олколук компаниялардын кызыкчылыгын оз элин издин кызыкчылыгынан жогору кайосуз. 2013 жылдын майында Каныбек тортунчу жолу Москвага барган. Бул жолу саякат 3 кун созулган. Расмий турдо саода баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчётта жазылбаган нерсе ал кайсы так компаниялар менен жолугушканы. Орус саода министрлиги менен гана эмес, дагы башка бизнес-структуралар менен да. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул саякат жонундо озунчо маалыматка Каныбек Асанович Москвадан кайтканда мен анын кабинетине документтерди алып бардым. Ал телефон аркылуу бироо менен суйлашуп жаткан. Орус тилинде. Мен укпай каюуга аракет кылдым, бирок бир суйломду угуп калдым, алар баарын тушунду. Азыр биз аларга коз каранды балабуз. Ким алар? Эмнеге коз каранды балабуз? Мен билбейм. Айгул ундобой калат, анан кашот бирок мен анын унундогу окунуч сезимин унутпайм. Ал бир нерсени кылганына окунуп жаткандай эле. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгелуу бир орус компаниясына Кыргызстандын саода секторунда артыкчылыктар берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Кыргыз бизнесмендери айтышты, бул биздин компанияларга конкуренция. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун? Бизнесмен Талант Мамытов ашол учурда бул чечимге каршы чыккан мен Каныбек Асановичти жеке жолуктум. Айтым, бул чечим кыргыз бизнесин кыйратат. Биз оз компаниялары бызды онуктурушу буз керек. Чет олколук компанияларга артыкчылык бербеши биз керек. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди, эмне учун зарыл, кимге зарыл. Ал айткан жок. Талант тынчип, анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол 3 кундук саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон? Жана эмне учун биздин бизнеси биздин келечеги 3 кундук жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз, эмне учун оз элиниздин бизнесмендеринин пикирин эске албайсыз, эмне учун чет олколук компаниялардын кызыкчылыгын оз элин издин кызыкчылыгынан жагору коесуз. 2013 жылдын июнунда Каныбек 5 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат 2 кун созулган. Расмий турдо маданият баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе, ал кайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус маданият министрлиги менен гана эмес, дагы башка уюмдар менен да.
Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякатты изилдегенде дагы бир нерсени Байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун балгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар, экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай иш чара жок. Бирок алкайды балгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен, бул саякаттын чыгымдарын дагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын чётки районундагы бир жайда болгон. Бул жай расмий эмес, жеки вилла. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан, эмне учун расмий отчётта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу бир орус маданий уюмуна Кыргызстанда иштоого уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Кыргыз маданиет ишмерлери айтышты, бул биздин маданиеты бызга каркунуч. Бирок, укумат аны баары, бир, кабыл алды. Эмне учун, маданият ишмери Гулнара Асанова ашол учурда бул чечимге каршы чекан мен Каныбек Асановичке каджаздым. Анда также зылган бул чечим кыргыз маданиятына каркунуч. Биз ос маданияты бызды сактап калышы біз керек, четол калукта асирге жол бербеши біз керек. Бирок алменин катымды акуганда жок. Же балбасо, окуп, конюл бурган жок. Гулнара тынчип, анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол жашыруун жолугушууда бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун биздин маданияты быздын келечеги жашыруун жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсон уз, эмне учун ос элиниздин маданият ишмерлеринин пикирин эске албайсыз. Эмне учун четол колук маданий уюмдардын кызыкчылыгын оз элиниздин кызыкчылыгынан жагору коесуз. Эки мин 13 жылдын июлунда Каныбек алтынчы жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кун гана созулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кечинде кайтып келген. Мындай шашылыш дагы эмне учун керек балгон, расмий отчетта жазылган кыска жолугушу. Бирок ким менен жана эмне жонундо, аэропорттогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асановичти дагы кордум, ал дагы ото шашылыш эле. Дагы ашол эки адам аны коштагон, алар дагы ору стилинде суйлашуп жатышты. Бирок бул жолу Каныбек Асанович башкача эле, ал каркуп жаткандай, да им артына карап турду. Бируудон качып жаткандай, Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Чарчаган эмес, коркуп жаткан. Бир нерсе анын абдан коркутуп жиберген. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгарду. Каныбек Иманалиев азун башкача алып, жура баштады. Ал кадимки дигидей ишенимдуу эмес эле. Алтынч сызданып жургандой. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе туура эмес. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгарууну байкаган Каныбек Асанович июлдан кийин башкача балуп калды, ал дайыма ойчул журду. Телефон чалууларынын коркуп жаткандай. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал терезеден карап турду. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы, деп сурадым. Ал мага карады, анын казундо каркунуч бар эле, баары жакшы деди. Бирок мен анын жалган айтып жатканын билдим. Айгул ундобой калат, анан кошот ошол кундон баштап мен анын озгоргонун байкадым. Ал бир нерседен коркуп жаткан. Бирок эмнеден, эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр болсон уз жана бир нерседен коркуп жатсаңыз, бул эмне болушу мумкун. Ким же эмне сизде ушунчалык коркутушу мумкун. Эки мин 13 жылдын августунда Каныбек жетинчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат уч кун созулган. Расмий турдо коопсуздук маселелери баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал кайсы так адамдар менен жолугушканы. Оруска абсуздук кызматтары менен гана эмес,
дагы башка структуралар менен да. Жана булсая каттан кийин кенебектин, журум-туруму дагы да озгарду. Ал мурдагыдай, эркин суйлошо, албай калды. Ар бир созун ойлану пайты бжатты. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Август айындагы саякаттан кийин каныбектин жеке телефонунун номери озгаргон. Эмне учун премьер-министр озунун жеке телефонун алмаштырууга туура келди. Ким анын мурдагы намерен билчу. Жана эмнеден коркуп жаткан. Мурдагы коопсуздук кызматкери Бакыт Жумабаев бул озгору жонундо озунчо маалы матка Эе Каныбек Асанович август айынын аягында мага келди. Ал озунун жеке телефонун алмаштырууну суранды. Мен сурадым эмне учун, ал жооп берген жок. Жон гана зарылдеди, мен жан и номерди бердим. Бирок ал мурдагы телефонду таштаган жок. Аны озу менен алып кетти, эмне учун. Ал жерде кандай маалымат бар эле. Бакыт тынчип, анан улантат, учкундон кийин, ал кайра келди. Мурдагы телефонду кайтарды. Бирок телефон таза эле. Бардык маалымат очурулгон. Ал эмнени жашырууга аракет кылды. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу, бир, Орус Коопсуздук компаниясына Кыргызстандын стратегиялык объектилерин коргоого уруксат берилди. Бул чечим энчон сынга кабылды. Коопсуздук эксперттери айтышты, бул улуттук коопсуздукка туз каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун, ким бул чечимди кабыл алууга туртку берди. Коопсуздук эксперти Эрлан Токтасунов ашол учурда бул чечимге катуу каршы чикан мен Каныбек Асановичке так айттым бул чечим катастрофа. Биз оз коопсуздугу бузду чет олколук компанияларга берип жатабыз. Бул улуттук коопсуздукка туз каркунуч. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Эрлан тынчип. Анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол уч кундук саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон, жана эмне учун биздин, улуттук коопсуздугу буздун келечеги уч кундук жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри балсон уз, эмне учун оз олкануздун коопсуздугун чет олкалук компанияларга тапшырасыз. Бул чечимдин артында кандай кучтор турат? 2013 жылдын сентябрында Каныбек 8 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат 2 кун созулган. Расмий турдо билим беруу баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал кайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус билим беруу министрлиги менен гана эмес, дагы башка уюмдар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын билим беруу системасында чон озгоруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякатты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада 2 кун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар, экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай иш-чара жок. Бирок ал кайда болгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен, бул саякаттын чыгымдарындагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын Барбардук районундагы бир имаратта болгон. Бул имарат расмий эмес, жеке офис. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан. Эмне учун расмий отчетта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды, белгилуу, бир орус, билим беруу, уюмуна Кыргызстанда иштоого уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды, кыргыз мугалимдери айтышты, бул биздин билим беруу системабызга коркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун, мугалим Айгул Токтагулова ашол учурда бул чечимге каршы чыкан мен Каныбек Асановичке кат жаздым. Анда так жазылган бул чечим кыргыз билим беруу системасына каркунуч.
Biz oz baldары бызды, oz маданиеты бызда тарбиялашы біз керек, чет олколукта асирге жол бербеші біз керек. Бирок алменин катымды окуганда жок. Жебалбосо, окуп, конул бурган жок. Айгултын чип, анан кашот азырмен тушуном ал Москвадагы, ашол жашыруун жолугушууда бул келишим жонундо суйлашкон, ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун биздин балдары быздын келечеги жашыруун жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин, эгер сиз олкануздун премьер-министри балсон уз, эмне учун оз элин издин мугалем пикирин эске албайсыз, эмне учун чет олколук билим беру уюмдарынын кызыкчылыгын оз элин издин кызыкчылыгынан жагору коёсуз. Экимин 13 жылдын октябрында каныбек 9 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кунгана созулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кичинде кайтып келген. Мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон, расмий отчетта жазылган кыска жолугушу. Бирок ким менен. Жана эмне жонундо, аэропорттогу кызматкер Марат Тактагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асановичти дагы кардум, ал дагы ото шашылыш эле, бирок бул жолу ал жалгыз эле, ошол эки адам жок эле, ал озу гана барды. Жана ал ото тынчсызданып жаткан, дайыма телефонуна карап турду. Бироудон кабар кутуп жаткандай. Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда, ал дагы башкача эле, ал жыйылган эмес чечераган. Бир нерсе анын планын бузуп, жиберген, ашол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгарду. Каныбек Иманалиев озун дагы да башкача алып журу баштады. Ал кадимки дегидей активдуу эмес эле, ал жыйындарга кеч келип жатты. Анын жакын кисиптештери байкашты бир нерсе туура эмес. Мурдагы аппаратын кызматкери Айгул Садыкова бул озгорууну дагы байкаган Каныбек Асанович октябрдан кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма ойчул журду. Жыйындарда конул бурбай калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал документтерди окуп жатты. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы, деп сурадым. Ал мага карады, анын казундо чарчоо бар эле, баары жакшы деди. Бирок мен анын жалган айтып жатканын дагы билдим. Айгулундо бойкалат, анан кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгаргонун байкадым. Ал бир нерседен чарчап жаткан. Бирок эмнеден? Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр балсон уз жана бир нерседен чарчап жатсаныз, бул эмне болушу мумкун. Кандай жук сизде ушунчалык басып турушу мумкун, эки мин 13 жылдын ноябрында Каныбек анунчу жолу Москвага барган. Бул жолу саякат учкун созулган. Расмий турдо экология маселелери баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал кайсы так адамдар менен жолугушканы. Орус экология министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын экология саясатында чон озгаруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Ноябрь айындагы саякаттан кийин Каныбектин ЖК банк эсебине чон сумма катырулган. Кайдан? Ким катырду? Жана эмне учун, бул сураолорга жооп жок. Мурдагы финансы кызматкери Талант Асанов бул котору жонундо озунчо маалыматка Каныбек Асановичтин ЖК банк эсебин мен казамолдо чумун. Ноябрь айынын айыгында бир чон сумма катырулду. Мен сурадым бул эмне, ал жооп берген жок. Жон гана ЖК иждеди. Мен дагы сурадым кайдан катырулду, ал жооп берген жок. Жон гана сен билбешин керек деди, талант тынчип, анан улантат мен бул, катырууну изилдедим. Сумма чет олкадон катырулган. Кайсы олкадон? Урусиядан. Ким каторду? Бул маалымат жашырылган. Эмне учун? Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды.
Белгилу, бир орус экология компаниясына, Кыргызстандын табигый, ресурстарын пайдаланууга уруксат берилди. Бул чечим эн чоң сынгыка былды. Экология эксперттери айтышты, бул табияты бызга туз каркунуч. Бирок, укумот аны баары, бир кабыл алды. Эмне учун, ким бул чечимди кабыл алууга туртку берди. Экология эксперти Гулнара Жумабаева, ашол учурда бул чечимге катуу каршы чиккан мен Каныбек Асанович китак айтым бул чечим катастрофа. Биз оз табияты бызды чет ол колук компанияларга берип жатабыз. Бул келечек муундарга туз каркунуч. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Гулнара тынчип. Анан кашот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол уч кундук саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон, жана эмне учун бизден табияты быздын келечеги уч кундук жолугушууда чечилди. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз, эмне учун оз олкануздун табигый ресурстарын чет олкалук компанияларга тапшырасыз. Бул чечимдин артында кандай акча турат? 2013 жылдын декабрында Каныбек 11-нчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат эки кун сазулган. Расмий турдо жыл жыйынтыгы баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жолугушканы. Орус чиновниктери менен гана эмес, дагы башка адамдар менен да. Жана бул саякаттан кийин Каныбектин журум-туруму дагы да озгорду. Ал мурдагыдай эркин суйлошо албай калды. Ар бир сөзүн дагы да ойлануп айтып жатты. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякаты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар. Экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок алкайда болгон. Ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен бул саякат тынчыгымдарын дагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын чотки районундагы бир жайда болгон. Бул жай расмий эмес, жеки резиденция. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан. Эмне учун расмий отчётта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилу бир орус компаниясына Кыргызстандын стратегиялык секторунда иштоого уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Эксперттер айтышты, бул улуттук коопсуздукка туз каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз, эмне учун бир жыл ичинде он бир жолу бир эле олкого барасыз. Кандай кучтор сизди ушунчалык тартып турат? 2014 жылдын январында Каныбек 12-нчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кун гана сазулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кечинде кайтып келген. Мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон. Расмий отчетта жазылган кыска жолугушу. Бирок ким менен? Жана эмне жонундо? Аэропорттогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асанович ти дагы кордум. Ал дагы ото шашылыш эле. Жана ал дагы жалгыз эле, бирок бул жолу ал башкача эле. Ал коркуп жаткан эмес, чечкинду. Бир нерсени чечууга барып жаткандай. Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Ал женилдеген. Бир оор жук тушуп калгандай. Эмне болгон? Ошол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгорду. Каныбек Иманалиев озун дагы да башкача алып, журо баштады. Ал кадимкидегидей активдуу болуп калды. Ал жыйындарга оз убагында келе баштады. Анын жакын кисипте штери байкашты бир нерсе озгорду. Мурдагы аппараттын
Кызматкери Айгул Садыкова бул, озгорууну дагы байкаган Каныбек, Асанович январдан кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма жылмайып журду. Жыйындарда активдуу болуп калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал документтерди окуп жатты. Мен Каныбек Асанович, баары жакшыбы, деп сурадым. Ал мага карады, анын казундожен йылдик бар эле. Баары жакшы деди. Жана бул жолу мен анын чындыкты айтып жатканын билдим. Айгул ундабой калат, анан кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгаргонун байкадым. Ал бир нерседен жынйылдеген. Бирок эмнеден? Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр болсон уз жана бир нерседен жынйылдесин из, бул эмне болушу мумкун. Кандай жук сизден тушуп калышы мумкун, эки мин 14 жылдын февралында Каныбек 13 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат учкун сызулган. Расмий турдо инвестициялар баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жолугушканы. Орус инвестициялык фонддору менен гана эмес, дагы башка бизнес-структуралар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын инвестициялык саясатында чоң озгорулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Февраль айындагы саякаттан кийин Каныбектин ЖК банк эсебине дагы бир чоң сумма которулган. Дагы бир жолу чет олкадон. Дагы бир жолу Орусиядан. Жана дагы бир жолу эчкандай тушундурма жок. Бул кокустук эмеспи. Жебалбосо, бул система баюнча и что онун белгиси биле. Мурдагы финансы кызматкери Талант Асанов, бул котору жонундо дагы озунчо маалыматка, Каныбек Асановичтин, ЖК банк эсебине февраль, айынын аягында дагы бир, чон сумма которулду. Мен дагы сурадым бул эмне, ал дагы жооп берген жок. Жонгана ЖК иш деди. Мен дагы сурадым кайдан которулду. Ал дагы жооп берген жок. Жон гана сен билбешин керек деди. Талант тынчип, анан улантат мен эки которууну салыштырдым. Алар бир эле булактан келген, бир эле компаниядан. Кайсы компания? Бул маалымат жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге эки жолу акча катарот. Ошол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу бир орус инвестициялык фондуна Кыргызстандын стратегиялык объектилерине инвестиция салууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Экономика эксперттери айтышты, бул экономикалык коз карандысыздыка туз каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун? Ким бул чечимди кабыл алууга туртку берди. Жебалбосо, кандай акча бул чечимди сатып алды. Экономика эксперти Бакыт Мамытов ашол учурда бул чечимге катуу каршы чыккан мен Каныбек Асановичке, так айтым бул чечим катастрофа. Биз оз экономика бызды чет ол колук фонддорга берип жатабыз. Бул экономикалык коз карандысыздыкка туз каркунуч. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл, ал жооп берген жок. Бакыт тынчип, анан кашот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол уч кундук саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон, жана эмне учун биздин экономика быздын келечеги уч кундук жолугушууда чечилди. Жебалбосо, эмне учун биздин экономика быздын келечеги сатылды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз жана сиздин банк эсебиңизге чет олкадон акча каторулса, бул эмне дегенди билдирет. Бул сыйлык беле. Жебалбасо, бул толом беле. Кандай кызматтар учун талом? 2014 жылдын мартында Каныбек 14 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат эки кун созулган. Расмий турда транспорт баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жолугушканы. Орус транспорт министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да.
Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын транспорт саясатында чоң озгоруулор башталды. Улуттукка опсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякаты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар. Экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай иш-чара жок. Бирок алкайда болгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен, бул саякаттын чыгымдарын дагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын Борбордук районундагы бир имаратта болгон. Бул имарат расмий эмес, жеке офис. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан. Эмне учун расмий отчетта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Же болбосо, эмне учун бул жолугушуу жашырылууга тийиш. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды, Белгилуу бир орус. Транспорт компаниясына, Кыргызстандын транспорт инфраструктурасын онуктурууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Транспорт эксперттери айтышты, бул транспорттук кос кырындысыздыкка туз каркунуч. Бирок, укумотаны баары, бир кабыл алды. Эмне учун. Транспорт эксперти Эрлан Асанов ашол учурда бул чечимге каршы чыккан мен Каныбек Асановичке так айтым бул чечим катастрофа. Биз оз транспортубузду чет олкалук, компанияларга берип жатабыз. Бул транспорттук кос карындысыздыкка туз каркунуч. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Эрлан тынчип, анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадаге ошол эки кундук саякатта бул келишим жонундо суйлошкон. Ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун биздин транспортубуздун келечеги эки кундук жолугушууда чечилди. Же болбасо, кандай акча бул чечимди сатып алды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсон уз, эмне учун оз олконуздун транспорт инфраструктурасын чет олкалук компанияларга тапшырасыз. Бул чечимдин артында кандай акча турат. Же болбасо, кандай каркунуч турат. 2014 жылдын апрелинде Каныбек 15 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кун гана сызулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп китип, кичинде кайтып келген, мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон, расмий отчетта жазылган кыска жолугушуу. Бирок ким менен, жана эмне жонундо, же болбасо кандай отчет беруу учун, аэропорттогу кызматкер Марат Тактагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асановичти дагы кордум. Ал дагы ото шашылыш эле, жана ал дагы жалгыз эле, бирок бул жолу ал башкача эле, ал тынчсызданып жаткан, дайыма саатына карап турду. Бир нерсени откоруп жиберуудон каркуп жаткандай. Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле, ал чарчаган. Бир оор жумушту аткарып келгендей. Эмне болгон, кандай жумуш, ошол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгорду. Каныбек Иманалиев озун дагы да башкача алып жуура баштады. Ал кадимкидегидей активдуу эмес эле. Ал жыйындарда тынча турду. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе туура эмес. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгорууну дагы байкаган Каныбек Асанович апрелден кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма ойчул журду. Жыйындарда конюл бурбай калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал терезеден карап турду. Мен Каныбек Асанович, баары жакшыбы, деп сурадым. Ал мага карады, анын казундо чарчоо бар эле, баары жакшы деди. Бирок мен анын жалган айтып жатканын дагы билдим. Айгулундо бойкалат, анан кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгоргонун байкадым. Ал бир нерседен чарчап жаткан. Бирок эмнеден, кандай жук анын мойнунда. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин.
Эгер премьер-министр болсон уз жана, он без жолу бир эле ол кого барсаныз. Бул эмне дегенде билдерет. Бул жана койсая катар беле. Же балбосо, бул отчеттар беле. Кимге отчеттар? Экимин он тортунчу жылдын майында каныбек, 16 жолу Москвага барган. Бул жолу сайыкат уч кунса зулган. Расмий турдома алымат технологиялары боюнча суйлашу улор. Бирок расмий отчетта жызылбаган нерсе, алкайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус маалымат технологиялары министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын маалымат технологиялары саясатында чон озгарулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Май айындагы саякаттан кийин Каныбектин ЖК банка Себинедагы бир чон сумма которулган. Учунчу жолу чет олкадон, учунчу жолу Орусиядан, жана учунчу жолу эч кандай тушундур мажок. Бул система эмеспи, бул иштин схемасы эмеспи. Кандай иштин схемасы, мурдагы финансы кызматкери. Талант Асанов, бул котору жонундодагы озунчо маалыматка Каныбек Асановичтин ЖК банка Себине май айынын айыгындадагы бир чон сумма которулду. Мен дагы сурадым бул эмне, ал дагы жооп берген жок. Жонгана жеке иш деди. Мен дагы сурадым кайдан которулду, ал дагы жооп берген жок. Жонгана сен билбешин керек деди. Талант тынчип, анан улантат мен уч которууну салыштырдым. Алар бир эле булактан келген. Бир эле компаниядан. Кайсы компания? Бул маалымат жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге уч жолу акча которот. Бул толом эмеспи. Кандай кызматтар учун толом. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу бир орус маалымат технологиялары компаниясына Кыргызстандын маалымат системаларын онуктурууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Маалымат технологиялары экспертери айтышты, бул маалыматты коопсуздукка тускар кунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун? Маалымат технологиялары эксперти Азамат Токтагулов ашол учурда бул чечимге катуу каршы чыккан мен Каныбек Асановичке, так айтым бул чечим катастрофа. Биз оз маалыматтарыбызды чет олколу компанияларга берип жатабыз. Бул маалыматты коопсуздукка тускар кунуч. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Азамат тынчип, анан кашот азыр мен тушуном ал Москвадагы, ашол уч кундук саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон? Жана эмне учун бизден маалыматтарыбыздын келечеги уч кундук жолугушууда чечилди. Жыбалбасо кандай акча бул чечимди сатып алды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз, жана сиздин банка Себинизге уч жолу чет олкадон акча которулса, бул эмне дегенди билдерет. Бул кокустук беле. Же болбосо, бул система баюнча иштоо беле. Кандай система? Экимин он тортунчу жылдын июнунда Каныбек, он же тинчи жолу Москвага барган. Бул жолу сайыкат эки кунса зулган. Расмий турдоден саулык сактоо баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус ден саулык сактоо министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын ден саулык сактоо саясатында чон озгоруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякатты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун балгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар. Экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок алкайда балгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен, бул саякаттын чыгымдарын дагы изилдедим.
Каныбек Асанович Москванын Чытки районундагы бир жайда болгон. Бул жай расмий эмес, жеки клиника. Ал ким мене нашел жерде жолугушкан, эмне учун расмий отчетта бул жолугушу жонундо эч нерсе жок. Же болбосо, ал ашол жерде эмне кылды, ашолса якаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилу бир орузден саулык сактоо компаниясына Кыргызстандын медициналык системасын онуктурууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Медицина эксперттери айтышты, бул элдин ден соолугуна тускар кунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун? Медицина эксперти Гулнара Мамытова ашол учурда бул чечимге каршы чиканмен Каныбек Асановичке так айтым бул чечим катастрофа. Биз оз медицина бызды чет алколук компанияларга берип жатабыз. Бул элдин ден соолугуна тускар кунуч. Бирок алмени угуп да койгон жок. Алжон гана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Алжо берген жок. Гулнара тынчип, анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол эки кундук саякатта бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун биздин элдин ден соолугунун келечиги эки кундук жолугушууда чечилди. Жебалбасо кандай акча бул чечимди сатып алды, эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсон уз, эмне учун оз олконуздун медициналык системасын чет олколук компанияларга тапшырасыз. Бул чечимдин артында кандай акча турат. Жебалбасо кандай каркунуч турат. 2014 жылдын июлунда Каныбек 18 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кунгана сызулган. Дагы бир, жолу бир, кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кичинде кайтып келген. Мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон, расмий отчетта жазылган кыска жолугушу. Бирок ким менен жана эмне жонундо, жебалбосо, кандай отчет беруу учун. Кандай иштин жыйынтыгы баюнча отчет. Аэропорттогу кызматкер Марат Тактагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асановичти дагы кордум. Ал дагы ото шашылыш эле. Жана ал дагы жалгыз эле. Бирок бул жолу ал башкача эле. Ал черчаган эмес, коркуп жаткан эмес, жон гана тынчсызданып жаткан. Дайыма чемоданына карап турду. Ал чемоданда эмне бар эле. Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Ал женил деген. Чемодан женил болуп калгандай. Ал чемоданда эмне бар эле. Жана ал аны кимге берди. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгорду. Каныбек Иманалиев озун дагы да башкача алып журо баштады. Ал кадимкидей активдуу болуп калды. Ал жыйындарда жылмайып атурду. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе озгарду. Бир оржук тушуп калгандай. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгорууну дагы байкаган Каныбек Асанович юлдан кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма жылмайып журду. Жыйындарда активдуу болуп калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал документтерди окуп жатты. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы деп сурадым. Ал мага карады, анын казундо женйилдик бар эле. Баары жакшы деди. Жана бул жолу мен анын чындыкты айтып жатканын билдим. Айгулунду бойкалат, анын кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгоргонун байкадым. Ал бир нерседен женил деген. Бирок эмнеден? Кандай жук анын мойнунан тушуп калды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр болсон уз жана, 18 жолу бир эле олкого барсаныз, бул эмне дегенди билдирет. Бул жонакой саякатар беле, жебалбасо бул отчеттор беле. Кимге отчеттор? Жебалбасо бул акча алып келуу беле. Кайдан акча? Кандай кызматтар учун акча? 2014 жылдын августунда Каныбек 19 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат учкун сазулган. Расмий турдо айыл чарба баюнча суйлашуулор.
Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жалугушканы. Орус айыл чарба министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул сайыкаттан кийин Кыргызстандын айыл чарба саясатында чон озгуру улор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Август айындагы сайкатан кийин Каныбектин жеке банкы Сибинедагы бир чон сумма катырылган. Тортунчу жолу четолкадон, тортунчу жолу Орусиядан. Жана тортунчу жолу эч кандай тушундурмо жок. Бул система МСП, бул иштин схемасы МСП, кандай иштин схемасы, кандай кызматтар учун талом. Мурдагы финансы кызматкери Талант Асанов, бул котору ужонундо дагы озунчо маалыматка. Каныбек Асановичтин, жеки банка Сибине, август айынын аягында, дагы бир чон сумма катырылду. Мен дагы сурадым бул эмне. Ал дагы жооп берген жок. Жонгана жеке ишдеди. Мен дагы сурадым кайдан катырылду. Ал дагы жооп берген жок. Жонгана сен билбешин керек деди. Талант тынчип, анан улантат мен торт катырууну салыштырдым. Алар бир эле булактан келген, бир эле компаниядан. Кайсы компания? Бул маалымат жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге торт жолу акча каторот. Бул толом эмеспи, кандай кызматтар учун толом, же болбасо, бул пара беле. Ашол сайкаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечимка был алынды, белгилуу бир Орус айыл чарба компаниясына Кыргызстандын айыл чарба жерлерин ижарага алууга уруксат берилди. Бул чечим эн чон сынгака былды, айыл чарба эксперттери айтышты, бул жер коопсуздугуна туз каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун? Айыл чарба эксперти Бакыт Жумабаев. Ашол учурда бул чечимге катуу каршы чыкан мен Каныбек. Асанович так айттым бул чечим катастрофа. Биз оз жери биздичет ол колу компанияларга берип жатабыз. Бул жер коопсуздугуна туз каркунуч. Бирок ал мене угуп да койгон жок. Алжон гана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Алжо берген жок. Бакыт тынчип. Анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол, учкундук саякатта, бул келишим жонундо суйлошкон. Ал ким менен суйлошкон, жана эмне учун бизден жери бизден келечеги учкундук жолугушууда чечилди. Же балбасо, кандай акча бул чечимди саты палды. Кандай акча бизден жери bizdi саты палды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсонуз, жана сизден банка себинизге торт жолу четолкадон, акча каторулса, бул эмне дегенди билдерет? Бул кокустук беле, же балбосо, бул система баюнча и что беле? Кандай система, кандай кызматтар учун толом? Же балбасо, кандай чечимдер учун толом? Эки мин он тортунчу жылдын сентябрында Каныбек жыйырманчы жолу Москвага барган. Бул жолу саякат эки кун сазулган. Расмий турдо туризм баюнча суйлашу улор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жалугушканы. Орус туризм министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул саякатан кийин Кыргызстандын туризм саясатында чон озгоруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякатты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун балгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар, экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок алкайда балгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен, бул саякат тынчыгымдарын дагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын Борбардук районундагы бир имаратта болгон. Бул имарат расмий эмес, жеке офис. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан, эмне учун расмий отчетта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Же балбосо, эмне учун бул жолугушуу жашырылууга тийиш, кандай сырлар ашол жолугушууда айтылган, ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды.
Белгилу бир Орос туризм компаниясына Кыргызстандын туристик объектилерин башкарууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Туризм эксперттери айтышты, бул маданий коопсуздукка туз каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун, туризм эксперти Эрлан Токтасунов ашол учурда бул чечимге каршы чыкканмен Каныбек Асановичке так айтым, бул чечим катастрофа. Biz оз туристик объектилери биздичет олкалук компанияларга берип жатабыз. Бул маданий капсуздукка туз каркунуч. Бирок алмени угуб да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жо берген жок. Эрлан тынчип, анан кошот азырмен тушуном ал Москвадаге ашол эки кундук саякатта, бул келишим жонундо суйлошкон. Ал ким менен суйлошкон? Жана эмне учун биздин туристик объектилери биздин келечеги эки кундук жолугушууда чечилди. Же болбосо, кандай акча бул чечимди сатып алды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри балсон уз жана жыйырма жолу бир эле олкого барсаныз. Бул эмне дегенде билдирет? Бул жанакой саякаттар беле. Же болбосо, бул отчеттор беле. Кимге отчеттор? Же болбасо, бул акча алып келуу беле. Кайдан акча? Кандай кызматтар учун акча? Кандай чечимдер учун акча? 2014 жылдын октябрында Каныбек жыйырма биринчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кунгана сазулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кичинде кайтып келген. Мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон, расмий отчетта жазылган кыска жылугушу. Бирок ким менен, жана эмне жонундо, же болбасо кандай отчет беру учун, кандай иштин жыйынтыгы боюнча отчет, же болбасо кандай акча алып келуу учун. Аэропорттогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду дагы эстейтмен Каныбек Асанович ти дагы кордум. Ал дагы ото шашылыш эле. Жана ал дагы жалгыз эле. Бирок бул жолу ал башкача эле. Ал тынч сызданып жаткан. Даима телефонуна карап турду. Бироодон кабар кутуп жаткандай. Жыбалбосо. Бироого кабар берууга даярданып жаткандай. Марат тынчип. Анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Ал женилдеген. Бир оор жумушту аткарып келгендей. Эмне болгон, кандай жумуш, жыбалбасо кандай отчет. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгорду. Каныбек Иманалиев озун дагы да башкача алып жуура баштады. Ал кадимки дегидей активдуу болуп калды. Ал жыйындарда жылмайып атурду. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе озгорду. Бир оор жук дагы тушуп калгандай. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгорууну дагы байкаган Каныбек Асанович октябрдан кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма жылмайып журду. Жыйындарда активдуу болуп калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал документтерди окуп жатты. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы, деп сурадым. Алмага карады, анын казундожен йылдик бар эле. Баары жакшы деди. Жана бул жолу мен анын чындыкты айтып жатканын билдим. Айгул ундо бойкалат, анын кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгаргонун байкадым. Ал бир нерседен женелдеген. Бирок эмнеден. Кандай жук анын мойнунан дагы тушуп калды. Жыбалбосо, кандай акча анын банк эсебине дагы каторулду, эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр болсон уз, жана жыйырма бир жолу бир эле олкого барсаныз, бул эмне дегенди билдирет. Бул жанакой саякаттар беле, жыбалбасо бул отчеттор беле. Кимге отчеттор? Жыбалбасо бул акча алып келуу беле. Кайдан акча? Кандай кызматтар учун акча? Кандай чечимдер учун акча? Жыбалбасо кандай сырлар учун акча? 2014 жылдын ноябрында Каныбек жыйырма экинчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат учкун созулган. Расмий турдоспорт боюнча суйлошуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал кайсы так адамдар менен жолугушканы.
Орус спорт министр лиги менен Гана эмес, даги башка структуралар менен да. Жана бул сайыкаттан кийин Кыргызстандын спорт саясатын да чон озгарулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Ноябрь айындагы сайыкаттан кийин Каныбектин ЖК банк эсебинедагы бир чон сумма которулган. 5 жолу четолкадон, 5 жолу Орусиядан. Жана 5 жолу эч кандай тушундур можок. Бул система эмеспи. Бул иштин схемасы эмеспи. Кандай иштин схемасы. Кандай кызматтар учун талом. Же болбосо, кандай чечимдер учун талом. Мурдагы финансы кызматкери Талант Асанов, бул которую жонундодаги озунчо маалыматка, Каныбек Асановичтин, ЖК банк эсебине ноябрь, айынын аягындадагы бир, чон сумма которулду. Мен дагы сурадым бул эмне, ал дагы жооп берген жок. Жонгана ЖК иш деди, мен дагы сурадым кайдан которулду. Ал дагы жооп берген жок. Жонгана сен бил бешин керек деди. Талант тынчип, анан улантат мен беш которууну салыштырдым. Алар бир, эле булактан келген, бир, эле компаниядан. Кайсы компания? Бул, маалымат, жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге беш жолу акча которот. Бул толом эмеспи. Кандай кызматтар учун талом. Же болбосо, бул пара беле. Кандай чечимдер учун пара. Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечимка был алынды. Белгилу бир Орус спорт компаниясына Кыргызстандын спорт объектилерин башкарууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынгыка былды. Спорт эксперттери айтышты бул улуттук спорттук коопсуздукка туз каркунуч. Бирок укумотаны баары бирка был алды. Эмне учун? Спорт эксперти Азамат Мамытов ашол учурда бул чечимге катуу каршы чикканмен Каныбек. Асановичке так айтым бул чечим катастрофа. Биз оз спорт объектилери бизди чет олколук компанияларга берип жатабыз. Бул улуттук спорттук коопсуздукка туз куркунуч. Бирок ал мени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Азамат тынчип. Анан кашот азырмен тушуном ал Москвадагы ашол учкундук саякатта, бул келишим жонундо суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун бизден спорт, объектилери бизден келечеги учкундук жолугушууда чечилди. Же болбасо, кандай акча бул чечимди сатыпалды. Кандай акча биздин спортубузду сатыпалды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсон уз жана сиздин банк эсебинизге беш жолу чет олкадон акча которулса, бул эмне дегенди билдирет. Бул кокустук беле. Же болбосо, бул система баюнча и что беле. Кандай система? Кандай кызматтар учун талом. Же болбосо, кандай чечимдер учун талом. Кандай сырлар учун талом. Эки мин онтортунчу жылдын декабрында Каныбек жыйырма учунчу жолу Москвага барган. Бул жолу саякат эки кун сазулган. Расмий турдо жыл, жыйынтыгы баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе, ал кайсы так адамдар менен жолугушканы. Орус чиновниктери менен гана эмес, дагы башка адамдар менен да. Жана бул саякаттан кийин Каныбектин журум-туруму дагы да озгорду, алмурдагыдай эркин суйлошо албай калды. Арбир созун дагы да ойлануп айтып жатты. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякаты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар, экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок алкайда болгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен, бул саякаттын чыгымдарын дагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын чотки районундагы бир жайда болгон. Бул жай расмий эмес, жеки резиденция. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан, эмне учун расмий отчетта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Же болбосо,
эмне учун бул жолугушуу жашырылууга тийиш. Кандай сырлар ашол жолугушууда айтылган, кандай келишимдер ашол жолугушууда тузулгон, ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечимка был алынды. Белгилуу бир орус компаниясына Кыргызстандын стратегиялык секторунда иштоого уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Эксперттер айтышты бул улуттук коопсуздукка туз коркунуч. Бирок укуматаны баары бир кабыл алды. Эмне учун. Кандай кучтор бул чечимди кабыл алууга туртку берди. Жебалбоса, кандай акча бул чечимди сатып алды, эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри балсон уз, жана эки жыл ичинде жыйырма уч жолу бир эле олкого барсаңыз, бул эмне дегенди билдирет. Бул жанакой саякаттар беле. Жебалбосо бул отчеттор беле. Кимге отчеттор? Жебалбасо бул акча алып келуу беле. Кайдан акча? Кандай кызматтар учун акча? Кандай чечимдер учун акча? Жебалбасо кандай сырлар учун акча? Кандай келишимдер учун акча? 2015 жылдын январында Каныбек жыйырма төртүнчү жолу Москвага барган. Бул жолу саякат бир кунгана созулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кичинде кайтып келген. Мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон. Расмий отчетта жазылган кыска жолугушу. Бирок ким менен, жана эмне жонундо, жебалбасо кандай отчет беру учун? Кандай иштин жыйынтыгы баюнча отчет? Жебалбасо кандай акча алып келуу учун? Кандай жан и тапшырмалар алуу учун? Аэропорттогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асановичти дагы кордум. Ал дагы ото шашылыш эле. Жана ал дагы жалгыз эле. Бирок бул жолу ал башкача эле. Ал коркуп жаткан. Дайыма артына карап турду. Бируудон качып жаткандай. Жебалбосо. Бируу аны казамалдоп жаткандай. Марат тынчып. Анын улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Ал чарчаган. Бир оор жук которуп келгендей. Эмне балгон? Кандай жук? Жебалбосо, кандай коркунуч? Ашол саякаттан кийин Кыргызстанда бир нерсе өзгөрдү. Каныбек Иманалиев озун дагы да башкача алып, жура баштады. Ал кадимкидегидей активдуу эмес эле. Ал жыйындарда тынча турду. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе туура эмес. Бир нерсе анын абдан коркутуп жиберген. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгорууну дагы байкаган Каныбек Асанович январдан кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма ойчул журду. Жыйындарда конюл бур байкалды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал терезеден карап турду. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы? Деп сурадым. Ал мага карады, анын казундо каркунуч бар эле. Баары жакшы деди. Бирок мен анын жалган, айтып жатканын дагы билдим. Айгулундо бойкалат, анан кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгоргонун байкадым, ал бир нерседен коркуп жаткан. Бирок эмнеден? Кимден? Жебалбосо, эмне учун? Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр балсон уз жана жыйырма төрт жолу бир эле олкого барсаңыз жана андан кийин коркуп журсаңыз, бул эмне дегенди билдирет? Сизди ким коркутту? Эмне менен коркутту? Жебалбосо, кандай коркунуч сизди кутуп жатат? 2015 жылдын февралында Каныбек жыйырма бешинчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат уч кун созулган. Расмий турдо маданият, баюнча, суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал кайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус маданият министрлиги менен гана эмес, даги башка, структуралар менен да. Жана бул, саякаттан кийин, Кыргызстандын маданият, саясатында дагы чон озгоруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде бир кызыктуу деталь бар. Февраль айындагы саякаттан кийин Каныбектин ЖК банк эсебине дагы бир чон сумма которулган. 6 жолу чөтолкадон, 6 жолу Орусиядан, жана 6 жолу эч кандай тушундурма жок. Бул система эмеспи,
Булыштин схемасы МСП, кандайыштин схемасы, кандай кызматтар учун талом, жыбалбасо кандай чечимдер учун талом, кандай сырлар учун талом, мурдагы финансы кызматкери Талант Асанов бул котору жонундодагы озунчо маалыматка, Каныбек Асановичтин, ЖК банка Себине февраль, айынын аягындадагы бир чон сумма которулду. Мендагы сурадым бул эмне, алдагы жооп берген жок, жон гана ЖК иждеди. Мендагы сурадым кайдан которулду, алдагы жооп берген жок, жон гана сен билбешин керек деди. Талант тынчип, анан улантат мен алты, котору уну салыштырдым. Алар бир эле булактан келген, бир эле компаниядан. Кайсы компания? Бул маалымат жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге алты жолу акча которот. Бул толом МСП, кандай кызматтар учун толом, жыбалбосо бул пара беле, кандай чечимдер учун пара, кандай сырлар учун пара. Ошол саякаттан кийин Кыргызстандагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу, бир орус маданий уюмуна Кыргызстандагы кен ири иштоого уруксат берилди. Бул чечимдагы сынга кабылды. Маданият ишмерлери айтышты, бул биздин, маданияты бызгадагы чон каркунуч. Бирок укуматаны баары, бир кабыл алды, эмне учун. Кандай кучтор бул чечимди кабыл алууга туртку берди. Жыбалбасо кандай акча бул чечимди сатып алды. Маданият ишмери Гулнара Асанова ашол учурда бул чечимге дагы каршы чыккан мен Каныбек Асановичке дагы каджаздым. Анда также зылган бул чечим кыргыз маданиятына дагы чон каркунуч. Биз ос маданияты бызды сактап калышы быз керек, чет ол калукта асирге дагы жол бербеши биз керек. Бирок ал менин катымды дагы окуган жок. Жебалбосо, окуп, конюл бурган жок. Гулнара тынчип, анан кашот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол уч кундук саякатта бул келишим жонундо дагы суйлашкон, ал ким менен суйлашкон, жана эмне учун бизден маданияты быздын келечеги дагы уч кундук жолугушууда чечилди. Жыбалбасо кандай акча бизден маданияты бызды дагы сатып алды, эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкануздун премьер-министри болсон уз, жана сизден банка себинизге алты жолу чет олкадон акча которулса, 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 алты жолу чет олкадон акча
чекаторулса, алты жолу четолкадонак 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 чекаторулса, алты жолу бул эмне дигенди билдерет, бул кокустук беле, жебалбасо бул система баюнча и что беле, кандай система, кандай кызматар учун талом, жебалбасо кандай чечимдер учун талом, кандай сырлар учун талом, кандай келишимдер учун талом, эки мин 15 жылдын мартында Каныбек, жыйырма 6 жолу Москвага барган. Бул жолу саякат эки кун сазулган. Расмий турдо коммуникация баюнча суйлашу улор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе ал кайсы, так адамдар менен жолугушканы. Орус коммуникация министрлиги менен гана эмес, дагы башка, структуралар менен да. Жана бул саякатан кийин Кыргызстандын коммуникация саясатында дагы чон озгорулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякаты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада эки кун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар. Экинчи куну дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок Алкайда болгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчып, анан улантат мен бул саякат тынчыгымдарындагы изилдидим. Каныбек Асанович Москванын Барбардук районундагы бир имаратта болгон. Бул имарат расмий эмес, жеке офис. Ал ким менен ашол жерде жолугушкан, эмне учун расмий отчетта бул жолугушуу жонундо эч нерсе жок. Жыбалбасо, эмне учун бул жолугушуу же шырылууга тийиш. Кандай сырлар ашол жолугушууда айтылган, кандай келишимдер ашол жолугушууда тузулгон, кандай акча ашол жолугушууда каторулган, ошол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу бир Орус коммуникация компаниясына Кыргызстандын коммуникация инфраструктурасын онуктурууга уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Коммуникация эксперттери айтышты бул маалыматтык коопсуздукка дагы чон коркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун коммуникация эксперти Бакыт Асанов ашол учурда бул чечимге каршы чыккан мен Каныбек. Асановичке так айтым бул чечим катастрофа. Биз оз коммуникация бызды чет олколук компанияларга берип жытабыз. Бул маалыматтык коопсуздукка дагы чон коркунуч. Бирок ал мени угубда койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Бакыт тынчип, анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол эки кундук саякатта бул келишим жонундо дагы суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон, жана эмне учун бизден коммуникация быздын келечеги дагы эки кундук жолугушууда чечилди, жебалбасо кандай акча бул чечимди дагы сатып алды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олкунуздун премьер-министри балсон уз, жана жыйырма 6 жолу бир, эле олкого барсаныз, бул эмне дегенде билдерет, бул жонакой саякатар беле, жебалбасо, бул отчеттор беле, кимге отчеттор, жебалбасо бул акча алып келуу беле, кайдан акча,
Кандай кызматару чунакча, кандай чичимдеру чунакча, жебалбосо кандай сырлару чунакча, кандай келишимдеру чунакча, кандай коркунучу чунакча, эки мин он бешинчи жылдына прилинде каныбек, жиырма жетинчи жолу Москвага барган, бул жолу саекат бир кунгана сазулган, даги бир жолу бир кундук шашылыш саекат. Эртен менен учуп китип, кичинде кайтып келген. Мындай шашылыждагы эмне учун керек болгон, расмий отчетта жазылган кыска жалугушу. Бирок кимменен. Жана эмне жонундо? Жебалбосо кандай отчет беру учун? Кандай иштен жиынтыгы баюнча отчет? Жебалбосо кандай акча алып келу учун? Кандай жаны тапшырмалар алу учун? Кандай жаны чечимдер учун буйрук алу учун? Аэропорт Тогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асанович тидагы кардум, ал дагы ото шашылыш эле. Жана ал дагы жалгыз эле. Бирок бул жолу ал башкача эле. Ал тынч сызданып жаткан. Дайыма саатына карап турду. Бир нерсене откоруп жиберуудан коркуп жаткандай. Жебалбосо, бирону кичиктирип жиберуудан коркуп жаткандай. Марат тынчип. Анан улантат Москвадан кайтканда ал дагы башкача эле. Ал чарчаган. Бир оор жумушту дагы аткарып келгендей. Эмне болгон? Кандай жумуш? Жебалбасо кандай отчет? Кандай буйрук? Ашол саякатан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгарду. Каныбек Иманалиев узун дагы да башкача алып жура баштады. Ал кадимки дигидей активдуу эмес эле. Ал жыйындарда тынча турду. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе туура эмес. Бир нерсе анын абдан чарчатып жиберген. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгарууну дагы байкаган Каныбек Асанович апрелден кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма ойчул журду. Жыйындарда конул бурбай калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал терезеден карап турду. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы деп сурадым. Ал мага карады анын казундо чарчоо бар эле. Баары жакшы деди. Бирок мен анын жалган айтып жатканын дагы билдим. Айгулунда бой калат, анан кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгаргонун байкадым. Ал бир нерседен чарчап жаткан. Бирок эмнеден? Кандай жук анын мойнунда. Жибалбосо кандай каркунуч анын башынын устундо. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз премьер-министр болсон уз, жана жыйырма жети жолу бир эле олкого барсаныз, жана андан кийин чарчап журсонуз. Бул эмне дегенде билдирет. Сизди эмне чарчатты? Кандай жук? Жибалбосо кандай каркунуч? Кандай буйруктар? Улутукка абсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде дагы бир кызыктуу деталь бар. Экимин 13 жылдан экимин 15 жылга чейин кимезгилде Каныбек Иманалиевдин ЖК банк эсебине жалпысынан 6 чон сумма которулган. 6 жолу. Бардыгы бир эле булактан, бардыгы Орусиядан. Бардыгы бир эле компаниядан. Жана бардыгы эч кандай тушундурма жок. Бул кокустук эмеспи, бул система баюнча и что эмеспи. Кандай система, кандай кызматтар учун талом, кандай чечимдер учун талом, мурдагы финансы кызматкери Талант Асанов, бул которуулар жонундо жалпы маалы матка, ЭМН Каныбек. Асановичтин ЖК банк эсебине которулган 6 сумманы салыштырдым, алар бир эле булактан келген, бир эле компаниядан, кайсы компания бул маалымат жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге 6 жолу акча которот. Бул талом эмеспи. Кандай кызматтар учун талом. Жебалбосо бул пара беле. Кандай чечимдер учун пара. Кандай сырлар учун пара. Кандай келишимдер учун пара. Талант тынчип, анан улантат мен бул суммаларды кошуп чыктым. Жалпы сумма абдан чон. Бул сумма менен эмне кылса болот. Уйсатып алса болот. Бизнес ачса болот. Жебалбосо ол кону сатса болот. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин.
Эгер сиз олкан уздун премьер-министри балсон уз, жана сизден банка себинизге алты жолу чет олкадон, чон суммалар которулса, бул эмне дегенди билдерет. Булка кустук беле. Жебалбасо, бул система баюнча, и что убеле. Кандай система. Кандай кызматтар учун толом. Жебалбасо, кандай чечимдер учун толом. Кандай сырлар учун толом. Кандай келишимдер учун толом. Кандай олка учун толом. Экимин 15-ші жылдын майында каныбек, жиырма сегизинчи жолу Москвага барган. Бул жолу саякат учкун сызулган. Расмий турдо финансы баюнча суйло шуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жалугушканы. Орус финансы министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын финансы саясатында дагы чон озгоруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын аналитиги Нурбек Сулайманов бул саякатты изилдегенде дагы бир нерсени байкаган Каныбек Асанович Москвада учкун болгон. Биринчи куну расмий жолугушуулар. Экинчи жана учунчу кундору дагы эле эч нерсе. Расмий графикте эч кандай ишчара жок. Бирок алкайда болгон, ким менен жолугушкан, бул маалымат дагы жок. Нурбек тынчип, анан улантат мен бул саяка тынчыгымдарын дагы изилдедим. Каныбек Асанович Москванын чётки районундагы бир жайда болгон. Бул жай расмий эмес, жеки резиденция. Ал ким менен ашол жерде эки кун жолугушкан. Эмне учун расмий отчетта бул жолугушуулар жонундо эч нерсе жок. Жебалбосо. Эмне учун бул жолугушуулар жашырылууга тийиш. Кандай сырлар ашол жолугушууларда айтылган, кандай келишимдер ашол жолугушууларда тузулгон, кандай акча ашол жолугушууларда которулган, кандай буйруктар ашол жолугушууларда берилген, ашол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу бир Орус финансы компаниясына. Кыргызстандын финансы системасын онуктурууга уруксат берилди. Бул чечим энчон сынга кабылды. Финансы эксперттери айтышты, бул экономикалык коопсуздука энчон каркунуч. Бирок укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун? Финансы эксперти Эрлан Мамытов ашол учурда бул чечимге катуу каршы чыккан мен Каныбек Асановичке так айтым, бул чечим катастрофа. Биз оз финансы бызды чет ол колук, компанияларга берип жатабыз. Бул экономикалык коопсуздука эн чон каркунуч. Бирок алмени угуп да койгон жок. Ал жонгана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Эрлан тынчип. Анан кошот азыр мен тушуном ал Москвадагы ошол учкундук саякатта бул келишим жонундо дагы суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун биздин финансы быздын келечеги дагы учкундук жолугушууда чечилди. Жебалбасо, кандай акча бул чечимди дагы сатып алды. Кандай акча биздин финансы бызды дагы сатып алды. Кандай акча биздин олку бузду дагы сатып алды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри балсон уз жана жыйырма сегиз жолу бир эле олкого барсаныз, бул эмне дегенди билдерет. Бул жонакой саякаттар беле? Жебалбасо, бул отчеттор беле? Кимге отчеттор? Жебалбасо, бул акча алып келуу беле? Кайдан акча? Кандай кызматтар учун акча? Кандай чечимдер учун акча? Жебалбосо, кандай сырлар учун акча? Кандай келишимдер учун акча? Кандай каркунуч учун акча? Кандай буйруктар учун акча? Кандай олко учун акча? 2015 жылдын июнунда Каныбек жыйырма тогузунчу жолу Москвага барган. Бул жолу саякат эки кун созулган. Расмий турдо юстиция баюнча суйлашуулор. Бирок расмий отчетта жазылбаган нерсе алкайсы так адамдар менен жалугушканы. Орус юстиция министрлиги менен гана эмес, дагы башка структуралар менен да. Жана бул саякаттан кийин Кыргызстандын юстиция саясатында дагы чон озгоруулор башталды. Улуттук коопсуздук кызматынын архивинде сакталган документтерде дагы бир кызыктуу деталь бар.
Июнь айындагы саякаттан кийин каныбек тенжеке банкы сыбине дагы бир чон сумма катырулган. Жетинче жолу четолкадон. Жетинче жолу урусиядан. Жана жетинче жолу эч кандай тушундурможок. Бул система МСП. Бул эштен схемасы МСП. Кандай эштен схемасы. Кандай кызматар учун талом. Жыбылбасу кандай чечимдер учун талом. Кандай сырлар учун талом. Кандай олка учун талом. Мурдагы финансы кызматкери, талант асанов бул котору жонундо дагы озунчо, маалы матка, каныбек асановичтин, жеке банка сыбине июнь, айынын аягында дагы бир чон сумма катырулду. Мен дагы сурадым бул эмне, ал дагы жооп берген жок. Жон гана жеке иш деди, мен дагы сурадым кайдан катырулду, ал дагы жооп берген жок. Жон гана сен билбешин керек деди. Талант тынчип, анан улантат мен жити кытырууну салыштырдым. Алар бир эле булактан келген. Бир эле компаниядан. Кайсы компания? Бул маалымат жашырылган. Эмне учун бир компания премьер-министрге жети жолу акча катарот. Бул талом, эмеспи. Кандай кызматтар учун талом. Жыбылбасу, бул пара беле. Кандай чечимдер учун пара. Кандай сырлар учун пара. Кандай келишимдер учун пара. Кандай олка учун пара. Ошол саякаттан кийин Кыргызстанда дагы бир чечим кабыл алынды. Белгилуу, бир орус юридикалык компаниясына Кыргызстандын юстиция системасын онуктурууго уруксат берилди. Бул чечим дагы сынга кабылды. Юстиция эксперттери айтышты, бул укуктук коопсуздукка дагы чон каркунуч. Бирок, укумот аны баары бир кабыл алды. Эмне учун, юстиция эксперти Азамат Токтагулов ашол учурда бул чечимге каршы чыккан мен каныбек. Асановичке так айттым бул чечим катастрофа. Биз оз юстиция бызды четол колук компанияларга берип жатабыз. Бул укуктук коопсуздукка дагы чон каркунуч. Бирок, ал мени угуп, да койгон жок. Ал жон гана бул зарыл деди. Мен сурадым эмне учун зарыл. Ал жооп берген жок. Азамат тынчип, анан кашот азыр мен тушуном ал Москвадагы ашол, эки кундук саякатта бул келишим жонундо дагы суйлашкон. Ал ким менен суйлашкон. Жана эмне учун биздин, юстиция быздын келечеги дагы эки кундук жолугушууда чечилди. Жыбылбасу, кандай акча бул чечимди дагы сатып алды. Эми биз сизге дагы бир суроо берейин. Эгер сиз олконуздун премьер-министри болсон уз, жана сиздин банка себинизге жити жолу чет олкадон акча каторулса, бул эмне дегенди билдирит, бул кокустук беле. Жыбылбасо, бул система баюнча и что беле. Кандай система? Кандай кызматтар учун талом. Жыбылбасо, кандай чечимдер учун талом. Кандай сырлар учун талом. Кандай келишимдер учун талом. Кандай олка учун талом. Экимин 15 жылдын июлунда каныбек атузунчу жолу Москвага барган. Атузунчу жолу. Уч жыл ичинде атуз жолу бир эле олкого барган премьер-министр. Бул кадимки эмес. Бул нормалдуу эмес. Бул жанакой саякаттар эмес. Бул отчеттор. Бул акча алып келуу. Бул буйруктар алуу. Бул олкону сатуу. Бул жолу саякат бир кун гана сазулган. Дагы бир жолу бир кундук шашылыш саякат. Эртен менен учуп кетип, кечинде кайтып келген, мындай шашылыш дагы эмне учун керек болгон, расмий отчетта жазылган кыска жолугушу. Бирок ким менен, жана эмне жонундо. Жыбалбасо кандай отчет беруу учун, кандай иштин жыйынтыгы баюнча отчет. Жыбалбасо кандай акча алып келуу учун, кандай жаны тапшырмалар алуу учун, кандай жаны чечимдер учун буйрук алуу учун, кандай жаны олка сатуу учун буйрук алуу учун. Аэропорт тогу кызматкер Марат Токтагулов ашол кунду дагы эстейт мен Каныбек Асановичти дагы кордум, атузунчу жолу кордум, ал дагы ато шашылыш эле, жана ал дагы жалгыз эле, бирок бул жолу ал башкача эле, ал коркуп жаткан. Дайым артына карап турду, бироудон качып жаткандай, жыбалбасо, бироо аны козамолдоп жаткандай, жыбалбосо, бироо аны кутуп жаткандай, Марат тынчип, анан улантат Москвадан кайтканда, ал дагы башкача эле,
ал чарчаган, бир оор жук которуп келгендей, эмне болгон, кандай жук, жыбалбасо, кандай каркунуч, кандай буйрук, кандай олко, ашол саякатан кийин Кыргызстанда бир нерсе озгорду. Каныбек Иманалиев озундагы да башкача алып жура баштады. Ал кадимкидигидей активдуу эмес эле. Ал жыйындарда тынч атурду. Анын жакын кесиптештери байкашты бир нерсе туура эмес. Бир нерсе анын абдан коркутуп жиберген. Бир нерсе анын абдан чарчатып жиберген. Бир нерсе анын абдан басып турган. Мурдагы аппараттын кызматкери Айгул Садыкова бул озгарууну дагы байкаган Каныбек Асанович июлдан кийин дагы да башкача болуп калды. Ал дайыма ойчул журду. Жыйындарда конюл бурбай калды. Бир жолу мен анын кабинетине кирдим, ал терезеден карап турду. Мен Каныбек Асанович баары жакшыбы, деп сурадым. Ал мага карады, анын козундо коркунуч бар эле, баары жакшы деди. Бирок мен анын жалган айтып жатканын дагы билдим. Айгул унда бойкалат, анан кашот ошол кундон баштап мен анын дагы да озгаргонун байкадым. Ал бир нерседен коркуп жаткан. Бирок эмнеден? Кимден? Жыбалбасо, эмне учун? Кандай каркунуч? Кандай буйрук? Кандай олка? Эми биз сизге акирке суроону берейин. Эгер сиз премьер-министр болсон уз жана атуз жолу бир эле олкого барсаныз, сиздин банкасы бинизге жети жолу чет олкадон чон суммалар каторулса, сиз оз олкануздун бардык стратегиялык секторларун чет олколук компанияларга тапшырсаныз, андан кийин каркуп журсонуз. Бул эмне дегенди билдирит? Сиз ким үчүн иштедиңиз? Сиз кимге отчет бердиңиз? Сиз кимден акча алдыңыз? Сиз кимден буйрук алдыңыз? Сиз эмнени сатыңыз? Жыбалбоса, сиз кимди сатыңыз? Кандай олкану сатыңыз? Кандай элди сатыңыз? Бул суроолорго жооп жок. Каныбек Иманалиев эч качан бул суроолорго жооп берген жок. Ал азыр да жооп бербейт. Бирок архивдер суйлойт, документтер суйлойт, банк эсептери суйлойт, саякаттар тизмеси суйлойт. Алар бардыгы бир нерсени айтат бул адам эки жуздуу жашоо жашаган. Кундуз Кыргызстандын премьер-министри, туну чет олколук кучтордун кызматкери. Кундуз элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген саясатчы, туну чет олколук компаниялардын кызыкчылыгы үчүн иштеген агент. Кундуз олкону онуктургон лидер, туну олкону саткан чыккынчы. Жана эми, каптагон жылдар өткөндөн кийин, биз бул чындыкты билибиз. Биз бул сырларды билибиз. Биз бул документтерди билибиз. Бирок биз дагы эли бир нерсени билбейбиз, ал атуу саякаттын ар биринде так эмне болгон. Ал жашыруун жолугушууларда так эмне айтылган. Ал банкасы бине которулган акчалар так кайдан келген. Жана эн негизгиси ал так кимге иштеген. Кайсы компания? Кайсы структура, кайсы куч, кайсы олка, бул сураалорго жооп табуу үчүн биз дагы коп иштешибиз керек. Биз дагы коп архивдерди изилдешибиз керек. Биз дагы коп документтерди окушубуз керек. Биз дагы коп кубалорду угушубуз керек. Бирок бир нерсе так чындык жарыкка чыгат, дайыма жарыкка чыгат. Кичирээг же эртерээк, бирок дайыма жарыкка чыгат. Жана ошондо биз билибиз Каныбек Иманалиев так ким үчүн иштеген, ал так кимге отчет берген, ал так кимден акча алган, ал так кимден буйрук алган, ал так эмнени саткан, жыбалбосо, ал так кимди саткан, кандай олкону саткан, кандай элди саткан. Азырынча биз бир нерсени билибиз 56 саыкат, 56 жолу чекарадан өтүү, 56 жолу жашыруун жолугушуулар. 56 жолу отчеттор, 56 жолу акча, 56 жолу буйруктар, 56 жолу чыккынчылык, 56 саякаттын артындагы чыккынчылык. Империя тишины. Как серое золото. Хаиля превращается в тайные миллиарды, империя тишины. Как цемент Хаиля становится личным капиталом.